Assalamu алейкум. Амансыздар бардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар. Тез жарыя каналы сиздерге дагы бир жаңылыктарды чыгарып турууну туура көрдү. Биздин чет жерде жүргөн мекендештерибиз, кыргызстандыктар, мигранттар жана ошондой эле башка жактагы мекендештер Кыргызстандагы болуп жаткан жаңылыктар боюнча суранган болчу. Биз чыгарып жатабыз. Тагыраагы 2-борбор калабыз Ош шаарынан сиздерге мына ушундай видео чыгарылыш тартып аткан учурубуз. Азыр биз дал ушул Ош Жапалак Уноо базарынан чыктык. Кеңеш менен Западныйдын Айлампа кругойуна чейин, Барсбек атага чейин баратабыз. Мына жолдун абалы мына ушундай деңгээлде. Караңыздарчы. Биз портер үлгүсүндөгү унаа жүк ташуучу унаада баратам. Атайын. Берки муну кичинекей жана такси менен келгенбиз, жумуштар менен. Ал бул жакта аябагандай чыла, суу, жол жаман. Качан жасалат экен деген нерселер болуп атат. Буюрса жасалып калат, буюрса деп жакшы эл күтүп аткан учуру. Бүгүн күнгө карай өзүңүздөр билгендей ишембе 29 март Арапа. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Эртең буйруса айт. Жараткан Алла Таалам жакшы күндөрдү насип этсин. Дагы да болсо бир айтка жетишип, орозондагы жыйынтыктап алдык. Орозо кетсе дагы, Рамазан айы кетсе дагы биз ошол ойдон Рамазан айындагыдай бекем өзүбүзгө, напсибизге, иманыбызга так бололу дейли да, ардактуу кыргызстандыктар. Жана ошондой эле биз мына видео чыгарылышыбызды алдыга карай айтып кете берейин. Көкөм бий көчөсү мына мен айтып аткан көчө. Баяндап аткан көчө. Жолдун четтери мына ушундай. Дээрлик жол аябагандай начар абалда турган учуру. Буюрса жакшы ниет кылып туралы. Биздин жогорудагы ийгиктеги инсандарыбыз бул жакты дагы көзөмөлгө алып асфальт төшөп койсо, бир сонун эл үчүн жардам болот эле. Кандай деп едиңиздер? Бул жолдо дагы кээ бир жерлерде мындай снос болгон жерлер бар. Азыр жол катар жүрөм, мен сиздерге көргөзүп кетем. Кечки саат 8ден өтүп калган учуру. Жол дээрлик Алайкунун жолунан дагы, мурунку Алайкунун жолунан дагы жаман болуп калган. Бул жолго дагы бир назар салып карап койсоңуздар, жогорудагылар. Ал эми кыргызстандыктарыбыз, анын катарында Ош калаасынын тургундары, меймандары, Ошко кирип чыгууда мына Араван жактан келаткандар, Унаа базарга 6 базар күнү каттагандар аябагандай жана кыйналып жаткан учуру. Грузовой машина деле өтөт бул жерден, оор жүктөр ташуучу унаалар, жеңил автоунаалар дагы өтөт. Ошентип азыркы билинбей атат. Бүгүн 6-күн да, ишемби. Жекшемби күнү эртең менен же кечиндеши бул жерде ондай бат жүрүүгө болбой калат. Мына чыла жолду анын үстүнө эртең Ош Жапалак Уноо базарында бүт машиналардын баардыгы ушул жакка келген үчүн, унаалардын баардыгы жол тыгыны пайда болот. Анан жол ушун тер пайда болсо, баардык унаалардын эле ходовойлору деле кетип калат, бош керек. Буюрса оңдолоюн деп калып турмун. Лотоктор келип калыптыр, өткөндө лотоктор жок болчу. Коюп атат. Акырындан лотокторду кое баштаптыр. Чын ниетибизден, ыхлас менен Алла Тааладан сурап туралы. Дагы бир рет эскертип коеюн, бул көчөнүн аты Көкөм бий көчөсү. Дал ушул Западный тараптагы Барсбек ата айлампасына чейинки жолдун абалы дээрлик. Кеңештен чыккандан баштап бул жагы автоунаа Ош Жапалак унаа базары бар. Билесиздер, түштүктө эң чоң. Ошол унаа базардан чыгып, оңго карай Западный тарапка жүргөндө дээрлик жолдун абалы ушундай. Каттык айдап болбойт. Эми каттык деле айдабайсың, бирок баары жолдун могул нерселери көңүлдү кейдет. Бул былтыр асфальт жаман болуп кеткен үчүн
сыйырып алынган болчу. Жолдун четтеринде көргөзүп кетейин бир катарында. Колдагы кыймылдап кетип атат. Канча ай болуп калды бул ушинтип жүргөнүңүздөргө? Былтыр кайсы айда башталды эле? Күздө болду, ушу жайда беле. Күздөгү? Күздө башталган экен, көрүүчүлөр. Сыйрылып алынган экен. Бирок бир жагы эми ниет кылып, кичине сабыр кылып туралы. Жолдор оңолуп калат. Эгерде ош чапалак унаа базарына машина сатканы атайын келе жатып машинаңыздарды жууп келип, анан сатам десеңиздер, андай болбой калат, жуулай калганда ылай. Машинаңыздар кайра эле жууганыңыздар айып болот. Андыктан ошол унаа базарынын жанындагы жерге эле, же болбосо каналга түшүп, челек алып келип эле жууп тазалап коюп койгонуңуздар жакшы. Же ошол жердеги унаа жуучу мойкага эле жуудуруп алганыңыздар жакшы. Жаздын күнү жашпала дейт, ар бир учурда жамгыр жаап турат, башка болот дегендей. Ошондо мынандай баткак жолду керек. Тара. Унаа базарынан Улуу үйгө чейин Айлампага чейин канча эме чакырым чыгат ага? Ооба. 4 чакырым чыгар болсо. 4төн көп эмеспи? 4 чыгат экен демек. Бир мисалга алып караганда примерно бир 5 чакырым көбү менен максимум 5 чакырым чыкпаса. 5ке жетпейби? 4кө деле жетпесе керек дейм да. 4кө деле жетпей калат экен. Бир 4 деп коелу мейли. 4 чакырымды асфальттап берип койсо, буюрса, кандай деп элиңиздер? Арабандан келе жаткан тургундар деле, меймандар деле, ош шаарына келген коноктор деле, бул жакта келип жүргөн мекендештерибиз деле жайгап калмак, Сабыр кылсак, буюрса, ооба. İşte atacak. Абам деле айтып атат. Жогоруда бийлик кандай иштеп атат ага? Сону иштеп атчыбы? Кереметтей. Мына мен атайын мактап же мындай тартайын деген жерим жок. Мына жолдон эле келе жатып абама чыгып калдым. Аксакал абабыз экен. Бетин тартпай эле коюн, бирок ушинтип өзү айтып аткан учур. Аракет кылып иштеп атат дейт бийликтегилер. İşinin bir жақсылығын көрбөсөм. Катуураак сүйлөңүз, эмне дейсиз? Bir бийликтин кылып аткан жақсылығын көрө билбесең, онун келечектеги bir жақсылыктын болушунан үмүт кылыштын кереги жок да. Жақсылығын көрө билишибиз керек да бардыгыбызча. Кичинекей болсо дагы bir жақсылык жагын айтып отурсак, ошол айтып отуруп, ошол жақсылыгы көбөйөт, артылат да. Bir кемчилигин айта берсек, кемчилиги артыла берет. Кемчиликти айтпастан жақсылык жакын көбүрөөк айтсак, ошол өзүбүзгө эле жакшы болот. Ниет кылып, Жақсылык артылат. көрүп атканыңыздардай мынакей жолдун абалы ушундай. Эми бул тартып чыгарып атканыбыз жогорку бийлик иштебей атат деген эмес. Иштеп атышат, сонун. Абабыз айтып өткөндөй жакшыдашыбыз керек, сүйүнүшүбүз керек да. Ол жерлерде кээ бир жолдор, кээ бир мекемелер снос болгон жерлерди көрдүңүздөрбү? Снос деп турат. Ол жерде бузушуптур. Ош шаардык мэриясы тарабынан сностор уюштурулуп, башка жакта деле болуп жаткандыр эми. Бирок
Ош шаарында катуу болот негизиненчи. Кээ бирлер адамдар туура эмес кылып атат, тигиндей мындай деп аркана ойлорду айтып атышат. Бирок анткени менен жолдун акы деген нерсе бар. Алла Таала айтат, эгерде жолдун акына кирип кеткен болсоң, эки дүйнөдө кутула албайсың дейт, ооба. Чынбы? Жолдун акы жаман да. Жолдун акы бир эле адамдын акы эмес да. 7 миллион кыргыз элинин акысы болот да. Ол 7 кабат жердин астындагы ошол 7 кабат жердин асты менен кошо ошонун мойнуна коюлат. Ошол менен азапталат ошол акы мененчи. Элдин акы оор. Мамлекеттин акы ушу 7 миллион халк болсо 7 миллион халктын акысы болот да. Бир сөөнүү. Мына снос болуп жаткан нерселерге көз карашыңыз кандай? Туура элеби? Туура. Мурундары баягы чаржайыт болгон мезгилде басып алып, ошондой бир ээлик кылып болушканда ошол көнүмүш адатка айланып өзүнүкүндөй болуп эметип калып атышпайбы? Ошол эми кайра бийлегени өзүнүн Нугуна салып атат да. Керемет сонун иштеп атышат. Өсүү бар, өнүгүү бар. Кыргызстан өнүгүүнүн жолунда. Жолдорду көрүп турасыздар, ушундай. Эгерде неме примерда сиз жашаган жерде ошентип жолго чыгып кеттиңиз, снос кылабыз деп үйүңүздүн 1 метр же 2 метр кириңиз десе макул болот белеңиз. Бош үстүнө. Канча 5 метр десе 5 метр болсо деле бузуп, өз ордубузга, өзүбүздүн чек-арабызга жылабыз да. Биздин ошол милдетибиз да. Закон катарында, мыйзамды сыйлап. Мына жанагы эми баягы снос деп жазып кетет го. Бир 10 күн мөөнөт берип, анан кеткенден кийин кайра келсе, дагы деле бузулбай турган болот. Жолдон чыккан боюнча турган абалда мекемелер, үйлөр туруп калат го, магазиндер. Ошол учурда кайра келип өздөрү мэрия же болсо жогорудан келип бузуп баштагандан тепе-тең ошолор менен иштеп баштабастан алдынараак эскертүү берилет сөзсүз түрдөчү. Ошондо анан эртерээк эле алып койсоңуздар. Өткөн күнү бир видео чыгарганыбызда ошол жерде эскертүү бериптир 10 күндөн ашыгыраак. Алар болсо ошолор менен тепе-тең иштеп атышыптыр. Талашып, бузбай эле тур деп. Анан ал видеону калың катмар элге башкача чыгып кеттир дейм, башкача түшүнүк бериптир. Эскертүү берип койсо болмок деп. Эскертүү берилет сөзсүз түрдөчү. Болбойт дегенде 2 күн бериле ооба, срок. 3 күнгө 3-4 күн. Абалына карап туруп, абалына ошол состояниясына карап. Ошол берип атат убакытты келен эле. Берип коюп анан акырын барып туруп талапты кылып атышат да. Бул сностун негизги максаты жолдорду кеңейтүү, жолдорду кеңейтип, мына жол тыгындарын жоюу, жолдун четин бир чырайлуу кылып, тротуарлар куруп, адамга сатылган жолдор жок да. Ошол кээ бир көчөлөр бар, ички көчөлөр. Ал жактарда тим эле тротуар деген нерсе жок. Жерлерге деле ошол тротуардын ордулары
айландырылган да ошолорду күл эгип алган, бирөө дарак эгип алган, ошентип бирөө забор кылып алган, тосчу кылган. айландырып тосуп алган темир тор менен. Аларды эч снос деп айтпай туруп деле азыр көрүнүп атпайбы, ошолорду өздөрү билип деле кесип ачып коюп аткандар дагы бар. Эми баары эскертүү менен ачып аткандар дагы бар. Ошону эскертирбей эле өздөрү билип ачып койсо ондан да жакшы. Ондан артык. Инсандык сапатты карманган болот, Инсандын өзүнүн кадыр сапатын сактаган болот да. Мына ушундай ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, ТЖР каналы сиздерге Ош Жапалак унаа базарынан чыкканда эле оң тарапка кеткен Тагыраагы кеңештен баштап мына ушул Западный айланпасына, Башбековка айланпасына чейинки жолдун абалын көргөзүп берди жана ошондой эле абабыздагы жакшы нерселерди айтып өттү. Ушул нерселерге амал кылалы, туура жагына түшүнөлү. Атайын бийликтегилер өздөрүнө үй салып алгысы келген жок. Атайын жолду кеңейтип, жол тыгынын жоюу максатында анын катарында тротуарларды кооз кылып Ош шаарыбызды өркүндөтүп коелу деп атат. Башка региондогу биздин кыргызстандыктар дагы туура түшүнүңүздөр. Ассаламу алейкум, жалпыңыздарга кутмандуу кеч. Жакшы жашалыңыздар. Эртеңки айтты жакшы майрамдаңыздар. Баарыңыздардын айт майрамыңыздар менен.